Карабак айылында кыргыз-тажик чегарасында ок атылды. Тажик чегарачылары асманга 2 рет ок атканын жергиликтүү тургундар билдиришти. Ушул тапта чегарада 100 адам чогулуп турат. Мамлекеттик чегара кызматы бул маалыматты растады. 22 май күнү Карабак айылынын Эски Мазар аймагында тажик чегарачылары эскертүү иретинде асманга ок атышкан. 22 майда аталган мазарга 21 майда жакынын көмгөн жарандар келип, Куран окуп жаткан учурда Тажикстандын чегара кызматкерлери келишкен. Алар менен жергиликтүү тургундар кайым айтышып, тажик чегарачыларынын көрүстөнүн аймагынан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Окуя болгон жерге Кыргызстан менен Тажикстандын чегара кызматынын өкүлдөрү келип, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан кезде кыргызстандыктар тажик чегарачыларынын жолуна аң каза баштаган. Ошол мезгилде тажик чегарачылары асманга эскертүү иретинде ок атышкан. Ушул тапта эки тарап сүйлөшүүлөрдү улантууда. Мындан тышкары жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эл аймакка бийлик башчылары келүүсүн талап кылып турушат. Учурда чегарада кырдаал тынч, чегарачылардын толук көзөмөлүндө. Мамлекеттик чегара кызматынын маалыматына ылайык, Эски Мазар аймагы кыргыз-тажик шарттуу чегарасынан Тажикстан тарапка 150 метр ичкериде турат. Көрүстөндү кыргызстандык тургундар пайдаланып келишкен.